Кызыңарда бар экен, тезирээк алдырып салсаңар көрүп калышы мүмкүн деп атышат окулисттерге көргөзсөк. Анан келгенден кийин көзү көрө элаткан, анан эртеси бети шишиди, бети шишигенден кийин шишик тарап баштагандан кийин эки көзүнөн көрбөй калды. Assalamu alaikum. Bizim fond dagı da bolsa öz işin ulantууда. Кезекте кайрылыбыз Бишкек шаарынын жашоочусу Айда Жебиздин кызы Аяна карындашыбызда болмокчу. Аяна карындашыбыз тууралуу ушул Айда Жеден кененирээк маалымат алсак. Айда Же ушул Аяна карындашыбыз эмне себептен деңгээлге келген, эмне себептен ушундай болгон, башынан баштап жакшылап айтыңыз. 2021-жылы август айында ушу кызым бир жак көзү кыйшайып калды да. Анан больницага алып бардык. Алып барсак эле башын тарттырып көргүлө деди. Башын тарттырсак, башында шишик бар экен деди. Анан тезирээк кызыңардан айрылып кала электе, батыраак операция жасаткыла, чоңоюп кеттир деп ушинтип айтты да, 4 сантиметр болуп кеттир деп. Анан шашып эле каяка жазатам деп билбей ушинтип калсам, тиги 3-чү детскийде врач айтты, биз мындай чоң шишиктерди ала албайбыз, иштебейбиз. Ошон үчүн республиканскийде бир байка бар. Профессор бар, ошого барып алдыргыла деп. Анан биз ошол жактан чыгып эле республиканский больницага бардык. Барып ошол жактан башынан шишик алдырдык. Анан алдыргандан кийин кызым бир жак көзү операцияга кирип атканда бир жак көзү көрүп аткан. Анан операциядан чыкты. Чыккандан кийин ошол чыккан күнү реанимацияда болот да. Анан эртеси чыгып, анан келгенден кийин көзү көрө элаткан. Анан эртеси бети шишиди, бети шишигенден кийин шишик тарап баштагандан кийин эки көзүнөн көрбөй калды. Ошо менен кызымды чыгарып келип, анан бара көрүп кетет деген врачтардан сурасам, бирок тилекке каршы көргөн жок. Анан кайра башын тарттыралы деп башка врачтарга кайрыла баштадык. Эмне көз көрбөй атат деп, көрүп жүргөн кызың эле көрбөй калса, айла жок тияк бияка кайрылат кезинде. Анан кайра башка больницаларга кайрылып, ошентсе кызыңардын башында шишик 4 сантиметр болчу экен. Мурда азыр 3,1 сантиметрге алынган. Ошон үчүн кызыңарды кайра жасатыш керек, повторный операция. Бирок мындай операцияны чет жактан жасайт деп атат. Анан ошого байланыштуу кызыма тиги акча каражат жетишпей, ага $10,000 керек деп атат. Биз Россиянын врачтары менен сүйлөштүк да. Ошентсек мурдунан кирип алып беребиз. Кудай буйрса көрүп кетет деп атат, үмүт бар деп. Ошентип ошон үчүн кыргыз элинен жардам сурап кайрылып атканын себеби ошол, кызыма жардам берип көрүп кетүүсүнө жардам берип коюңуздарды суранат элем, кыргыз элим көңүлү кош карабай. Айда Же ушул Аяна карындашыбыз сиз чет жакта врачтар